Эл үмүтү саясий партиясында мурдагы мекенчилдер жана Теңиз Бөлтүрүктүн жакын адамы бар экени чындык. 7 ноябрь күнү Лейла Сейитбек аттуу Facebook колдонуучусу Эл үмүтү саясий партиясы Айгүл Жапаровага таандыкпы. Партияда Теңиз Бөлтүрүктүн жакыны дагы бар. Кызык компания. Бирок бири-бирине чоочун эместей деген билдирүү калтырган. Политклиника медиасы Эл үмүтү партиясынын курамын анализдеп көрдү. Эл үмүтү саясий партиясы жана талапкерлер 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого Эл үмүтү партиясынан талапка ылайык 54 талапкер катталган. Болот Ибрагимов. Партияны жарандык активист Болот Ибрагимов жетектеп келе жатат. Буга чейин 2021 жылы 1 мартта Болот Ибрагимов иш күндүн кечи теледолбооруна Райымбек Матраимов Кыргызстандагы жалгыз коррупционер эмес, жана кандайдыр бир күчтөр аны коррупциянын символу кылып жатышы мүмкүн деген оюн айткан. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, көпчүлүгү Ибрагимовду коррупционерди колдоп чыкты деген таризде сынга алышкан. Канышай Ырысбек кызы. Партияда 3-тизмеде орун алган Ырысбек кызы Канышай тянь-шанды сактоо экологиялык кыймылынын лидери катары белгилүү. Мындан сырткары ал 2021 жылдын август айында бир катар активисттер менен АКШнын Бишкектеги элчилигинин алдына кумтөр маселеси боюнча митингге чыгышкан. Митингдин катышуучулары Нью-Йорк сотуна канадалык Centera Gold Inc. компаниясына тиешелүү чара көрүүнү талап кылышкан. Канышай Ырысбек кызы партияга ири сумма которгон адамдардын бири. Ал 2 ноябрда Эл үмүтү партиясына 840 000 сом которгон. Мындан сырткары Канышай Ырысбек кызы өзүнүн Instagram баракчасына да көп суммадагы акчанын сүрөтүн киргизип, белгисиз адамдар берди. Мен бул акчаны партияга которууну чечтим деп айткан. Азырынча партияга чоң суммада акча бергендер ким экени белгисиз. Бирок конституциялык мыйзамдын шайлоо фонддору беренесине ылайык атын атабай анонимдүү булактардын кайрымдуулук кылуусуна жол берилбейт. Башкача айтканда бул мыйзам бузуу болуп саналат. Ташматов Алибек. Партияда 7-тизмеде орун алган Алибек Ташматов спортчу. Ошондой эле январь айында өткөрүлгөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун ишенимдүү адамы катары катталган. Кубанов Нурсултан 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Бир бол партиясы менен катышкан. 2018 жылдан бери Перспектив KG компаниясын жетектеп келет. Шаякматов Ниязбек. Партияда 18-тизмеде орун алган Ниязбек Шаякматов 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен катышкан. Ошол учурда Мекенчил партиясын УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровдун иниси Сабыр Жапаров жетектеп турушкан. Наристе Калчаев. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү саясатчы Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернаторун барымтага алган деген айыптын негизинде соттолгон. Дал ушул иште Эл үмүтү партиясынын мүчөсү Наристе Калчаев да митинг уюштурууга аракет кылган деген айып менен кармалган. Азыркы учурда Калчаев Нур Бакай ЖЧКсынын директору катары белгилүү. Бөлтүрүков Данияр. Партияда 26-тизмеде орун алган Данияр Бөлтүрүков Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн иниси. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында Теңиз Бөлтүрүктүн агасы Өмүрбек Бөлтүрүков 6 ирет президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргени менен талапкер катары катталбаганы айтылган. Данияр Бөлтүрүков Өмүрбек Бөлтүрүковдун уулу. Буга чейин жарандык активист катары 8 марттагы аялдардын укугу боюнча парадка каршы чыккан. Нишанбай уулу Таалайбек. Эл үмүтү партиясында 42-тизмеде орун алган Таалайбек Нишанбай уулу 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен катышкан. Ал номер 18-кесиптик лицейде мугалим болуп эмгектенет. Акылбек Баяманов. Акылбек Баяманов 2020 жылы 4 октябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо Мекен ынтымагы партиясынын ишенимдүү өкүлү катары катталган. Ал эми Акылбек Баямановдун тууганы Мекенчил партиясы менен шайлоого катышкан Эркин Баяманов Мекенчил партиясына 1 миллион сом өлчөмүндө акча которгон. Мындан сырткары партияда шаардык кеңештин депутаттыгына НДПК, Биздин эл сыяктуу партиялар менен катышкан талапкерлер дагы бар. Тизмедегилердин көпчүлүгү 2020 жылдагы парламенттик шайлоого катышкан эмес.
Эл үмүтү партиясынын курамындагы 54 талапкердин 26сы же партиянын 46% жумушсуз. Ал эми жогорку билимдүүлөр 85%ды түстө. Талапкерлердин 8-и бакалавр даражасын бүтүрүшкөн. Жыйынтык Эл үмүтү партиясында мурда Мекенчил саясий партиясынын курамында болгондор жана теңиз бөлтүрүктүн тууганы бар экени чындык.